Менин тилегим ушул. Жалаң урларга бийликти карматып коюп, эртеге ушул сунун ордуна башка бирөөнүн суусун кармак кылбайды. Калпагымды карагыла башка бирөөнүн маскидин кылбайды. Урларга батаңарды берип жөнөтпөгүлө, аларга баары бир. Билем, өткөндө аябай кыйналабыз, депутат болуп калсак да аябай кыйналабыз. Анткени чындык үчүн күрөшкөндөрдүн жолу татаал болот. Атам дегендер чыгат, коркуткандар чыгат. Бизге күч кубат бериңиздер, батаңыздар берип туруңуздар. Адамга таянба дейт, бир күнү өлүп калат дейт. Чынарга таянба, бир күнү кулап калат дейт. Дубалга таянба, бир күнү урап калат дейт. Таянсак жаратканга таянайт. Бир жаратканга таянган командабыз. Акчабыз аз, бирок эң бай партиябыз. Биздин байлыгыбыз аталардын сакалы, апалардын батасы, жаш балдарыбыздын жылмайган жүзү, кыздарыбыздын бактысы, элибиздин ынтымагы, жүрөктөгү ыйман. Жүрөктө ыйман болсо, амалы болот, амалы болсо, адамы болот, адамы болсо, адамы болот, адамы болсо, заман, анан ааламы болот. Бар болот Кыргызстаным. Казактардын бири бар, анасы бар адамдар эч качан картаймайды. Ошондо куркурап ушуга ыйладым. Экинчи, апам бирден болуп кетсе, аркамдан дуба кыла турган ким бар ошого ыйладым. 24 саат бою сага дуба кылган бир гана апа экен. Атадан анчалык дуба кылбайт, доңдагы бир тууганды калган жарымда. Ошон үчүн апа барда ден соолук чың болот экен, сөз өтүксү болот экен, жүзүңдө нур болот экен, ырыскы кенен болот экен, берекелүү болот экен, тилектериң кабыл болот экен. Айтат, апа кеткенде 3 нерсе кошо кетет дейт. Ден соолук мурдагыдай бекем болбой калат дейт. Тилектериң мурдагыдай кабыл болбой калат дейт, ырыскы мурдагыдай жеңил болбой калат дейт. А биз болсо жигиттер энеңги деп сөгүп атабыз, шуну тактайлычы. Энеңги деген сөгүш менен кошо апага болгон сүйүрма жүрөктөн чыгып кетет. Эне байкуш ичиңде көтөрөт, боорунда, жонунда, колунда, анан өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт. Эмнеге сөгөбүз? Биринчи апаларды сыйлап батасын алалы, ошондо жүрөбүз. Аталарды сыйлап батасын алалы. Азыр коюп алам деп ата, апа айтып атат, биз жаман көрүп атабыз. Бир учур келет, кирсең, атам менен апам отурган стол бош калган болот. Ошон үчүн апалар сыйлаган коом болот. Аялдарына күн сайын атат, алтыным, берекем, жаным, кашың карлыгаштын канатындай, оозуң оймоктой, мурдуң омуздай, мен сени сүйөм, жакшы көрөм. Апасына бирди айта элек ошого. Мен сени жакшы көрөм деп. Мурдагы президенттин гитара менен дагы нуру бар. Бир эле өлсөм, бир эле өп алсам деген. Апастар дагы нуру экен. Апа тирилип келсең, бир эле өп алсам, баардыгын берет элем. Чечнянын президенти айтып атат, атам тирилип келип бир бычактай турган болсо, бир эмес, 7 өмүрүндү берет элем, ойлонуп. Ошого ата-апалар сыйлаган коом болот. Ата-апа батасын бербесечи, бир да алтындын жардам бербейт, бир да кенин жардам бербейт, бир дагы билимдин жардам бербейт. Бизди Америка ойлобойт, бизди Россия ойлобойт, бизди Кытай ойлобойт. Кыргызстанды көтөрүшкө алар милдет эмес. Кудай кааласа Кыргызстан биз өзүбүз көтөрөбүз, бизге батаңыздарды бериңиздер. Кыргызстан кудай кааласа келечеги мындай ыймандуу балдар, кыздар пайда болду. Жетикти, эми биздин жолубуз ачылат. Биз кудай кааласа Азияны арстаныбыз. Кенен таштап бойлорду, кере басып бойлорду. Жүрөгүбүз кыйнап койдун, анткени кудай кааласа Азияны арстаны ойгонду.